Жогорку кеңеш чет өлкөлөрдө соттолгон кыргызстандыктардын жазасын өтөө үчүн Кыргызстанга которуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Бул мыйзам долбоору 2022 жылы өткөн элдик курултайдын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленип, башкы прокуратурага жана Тышкы иштер министрлигине тапшырылган эле. Учурда бул чечимге муктаж болгондор арбын. Анткени чет жактардагы абактарда Кыргызстандын миңдеген жарандары жатат. Алардын жакындары мыйзам кабыл алынып калса, калган жаза мөөнөтүн өз мекенинде өткөрүүсүн эки көзү төрт болуп күтүп жатышат. Деген менен Кыргызстанда дагы мыйзамды бузган чет өлкөлүктөр жок эмес. Миграциялык мыйзамды бузган 30 миңдей киши аныкталып, аларга 100 миллиондон ашык айып пул салынган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы 2 жылдан бери өлкөдө Индия, Пакистан жана Бангладеш мамлекеттеринин жарандары көп келе баштаган. Эми аларга көзөмөл күчөтүлүшү мүмкүн. Мындай мыйзам долбоорду Ички иштер министрлиги сунуштап, коомдук талкууга койду. Анын максаты коомдук коопсуздукту сактоо жана мыйзамсыз миграциянын санын азайтууга багытталат. Четте мыйзам бузган мекендештерибиз жана бизге келип мыйзамды тебелеген чет өлкөлүктөрдүн жагдайын Акылай Карабаева кенен сөз кылат. Калган срогун ошо Кыргызстанга келип ушул жерде өтөдү. Көбүнчө алданып калып, тил билбестигинен ушундай болуп балдарыңар кармалды деп айтты. Жүзүн көрсөткүсү келбеген карманыбыз Аселдин уулу 2,5 жылдан бери Орусиядагы абакта мөөнөтүн өтөп жатат. Ал 2021 жылы баласын окууга жөнөткөн. Орусиядагы окуу жайлардын биринде билим алып жатып, алдануу жолу менен кармалып, абакка 5 жылга кесилип кеткен. Бир күнү эле ал балам унутуп калды уулума. Давай будешь работать в KFC деп айтыптыр. KFC-ге иштейсиңби? Иштесең, давай тебе паспортун тартып жөнөтөлү, анан өзүң дагы тартып жөнөтөлү деп айтат экен. Балам макул болот экен. Макул деп анан информациянын баарын бергени, ошол көрсө, ошол телефон менен мен баламдын данныйлары менен иштеп жүрөт экен ал бала. Анан баламды карматат. Көрсө кармап эметкенден кийин карматкандан кийин уже эч нерсе кыла албайт экенсиң, уже бүттү экен. Ушул сыяктуу эле башкалардын тузагына иленип, кесилип кеткендер арбын. Алардын көпчүлүгү синтетикалык баңгизат менен кармалган 18 жаштан 35 жашка чейинкилер экендиги айтылат. Түрмөдөгү кыргызстандыктарга ар кандай телеграм канал аркылуу кызмат акысы жогору бааланган курьер, бизче айтканда жеткирип берүү кызматы сунушталат. Натыйжада жеткирилүүчү товардын синтетикалык баңгизат экендигин билбей, байкоосуздан кармалып калышкандыгы айтылат. Ошентип, чет жактын катаал мыйзамы адашып, билип-билбей ушундай ишке аралашып калган миңдеген жаштардын тагдырына балта чапкан. Мен энем бир тууган. Бир тууган энеңиз канча жашта? Азыр 27 жашта, 97-жылғы. Түшкөнүнө ушул 4 жыл болоюн деп калды. 2020 жылы түшкөн октябрда. Биздики деле ошо эл катары почтага болуп, ошо таксиден чыгып калды деди. Ол ошо өзүнүн дозокой бир жака бараткан таксиден чыккан. Өздөрү да билбей калышкан булар. Россиянын мыйзамын түшүнгөн эмес, законун билген эмес. Калган срогун ошо Кыргызстанга келип ушул жерде өтөдү. Бир айда бир болсо да жок деген ой жаныма барып. Жакындарынын мындай тагдырына кейигендер чет өлкөдөгү абактарда жаткан жарандар Кыргызстанга алынып келинсе, калган жазасын өз мекенинде өтөсө деген ниетте турушат. Ал үчүн жогорку кеңеште сунушталып жаткан мыйзам долбоорун эл өкүлдөрү колдоп берсе деп суранышат. Белгилүү болгондой, юстиция министрлиги чет өлкөлөрдө соттолгон Кыргызстандын жарандарын андан ары жазасын өтөө үчүн Кыргызстанга которуу мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Жаза аткаруу кодексинин 73-чү беренесинде ошол жазалардын түрүн тандоо боюнча ошол жака киргизип атабыз. Ал жерде ошол чет өлкөлүк соттун өкүмү чыккан колониянын түрү тандалса, биздин бул жердеги жогорку сот Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазанын түрүн тандабастан ошол тандатылган колониянын түрү менен бул жака которот деп өзгөртүү киргизүү менен белгилеп кетип атабыз. Эгер ушул шарт Кыргыз Республикасынын жаранынын же Кыргыз Республикасынын да туруктуу жашаган жарандыгы жок адамды которуунун бирден бир негизги шарттары болсо деп. Бул Кыргыз Республикасынын аймагына келүүгө негиз шарт болсо, ошол ченемди колдонсун деп. Бул мыйзам кабыл алынса, бардык өлкөлөрдөгү соттун чечимине ылайык Кыргызстандын жаза аткаруу мыйзамына шайкеш келтирүүнү максаттайт. Жыйынтыгында чет жакта соттолгон кыргызстандык жарандарды которуп алууда жеңилдиктер каралаары белгиленет. Мыйзамды парламент биринчи окууда жактырган. Дагы эң негизги маселе бул жерде дагы ошол кайсы мамлекет болбосун, ошол жаранды которуудагы бирден бир негизги шарттары гана болсо, ошол ченемди жогорку сот колдонулат.
Анан калган башка өлкөлөрдүкү баары ылайык келген учурларда алар которулуп, биздин баягы гумандуу принциптүү мыйзамдар менен алар которулуп, бул жерден кыскартылып, колониянын түрү жеңилдетилген болсо, жеңилдетилген болуп, жанагы жазасын өтөп аткарып кете беришет. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө чет өлкөдөгү түрмөлөрдө 1587 адам жазасын өтөп жатат. Анын ичинен эң көбү, тагыраагы 742 адам Россия Федерациясында кармалып турат. Ал эми Кыргызстандагы чет өлкөлүктөр дагы ар кандай мыйзамсыз иштерге кириптер болгондугу маалымдалып келет. Алсак, буга чейин Ички иштер министрлиги Бишкекте мыйзамсыз жүргөн 37 чет өлкөлүк жаранды кармаган. Алардын 14-ü Пакистандын, 23-ü Бангладеш мамлекетинин жарандары болгон. Ушул сыяктуу Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарын бузган 30 миңдей чет өлкөлүк жаран аныкталып, аларга 102 миллион 160 миң сом айыппул салынган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2022 жылдан тарта Кыргызстанга Бангладеш, Пакистан жана Индия мамлекеттеринин жарандары көп келе баштаган. Ошондой эле 2024 жылдын 4 айында Сурганда мыйзам миграцияны мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү чыган уюштуруу боюнча жалпы 90 кылмыш тергелген. Алардын ичинен 81 иш кылмыш сотко жегилген, 6 иш өндүрүштө тергелүүдө. Ал эми Кыргыз Республикасынын укук коргоо жөнүндө кодексинин негизинде 2024 жылдын 4 айында чет өлкөлүк жарандар тарабынан 7259 укук бузуу катталган. Айыптардын жалпы суммасы 39 миллион сомдон түшөт. Чет элден келгендер муну азыр өткөндө кармабады. Эч кандай документи жок, каттоосу жок. Алар каяктан кантип кирип келип калды? Ушул мезгилге чейин жанагы тополоң чыкпаганда булар билинбей кала бермей экен да. А биздин чек ара деген эмне кылып атат? Ошондорду даже чымчык өтүп кирсе дагы ошону көзөмөлгө алыш керек. Эми миграциялык мыйзамдарды бузган Кыргызстандагы чет өлкөлүктөргө чара күчөтүлүшү мүмкүн. Ички иштер министрлиги мыйзам долбоорун даярдап, коомдук талкууга койгон. Өз кезегинде миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн каралган жоопкерчилик 5500 сом, Кыргыз Республикасынын аймагында эмгектенүүгө уруксат алуу үчүн каралган мамлекеттик алымдан 10 000 сомдон бир нече аз экендигин белгилейбиз. Натыйжада бул чет өлкөлүк жарандарга өлкөдө жүрүү жана эмгек иш берген жүргүзүү эрежелерин бузуу пайдалуураак болушуна алып келет. Сөз түрдө бул чараларды күчөтүү бул биздин элдин, биздин мамлекеттин дагы коопсуздугуна өтө керектүү да. Себеби булардын арасында ким билет кандай ой менен ким келген. Мүмкүн террористтер, мүмкүн кадайдыр бир тиги кылмышкердир. Ошолордун баардыгын тең биз тыкыр көзөмөлгө алышыбыз керек да. Ансыз биз өзүбүздүн элибиздин дагы, мамлекетибиздин дагы коопсуздугун камсыздыганга мындай кечигип калабыз да, мындайча айтканда аларды коюп жиберсек. Жогорку кеңештин комитетинде мындан сырткары чет элдик студенттерди каттоо маселеси дагы талкууланып, алардын медициналык камсыздандыруу полистерин албай жатышкандыгы айтылды. Билим берүү министрлигине келген маалыматтарга 58600 жаран бар, чет өлкөлүк студенттер бар. Алардын басымдуу көпчүлүгүн бул КМШ өлкөлөрүнүн жарандары түзөт. Алыскы өлкөлөрдөн келген жарандар бул 24 миңдин тегерегинде. Бул көбүнчө медициналык вуздарда окугандар. 7996 студент бүгүнкү күндө полис алган. Ошолордун ичинде бүгүнкү күндө саламаттык сактоо уюмдары менен биз ошол учетко тургузуп аткан компаниясын өткөзүп атабыз. Бүгүнкү күндө 3,5 миңге жакын студенттер уже биздин саламаттык сактоо уюмдарына учетко туруп атышат. Көбүнчөсү чындап айтканда бул Ош менен Жалал Абад шаарында турушат да, учетко тургузуп атабыз. Белгилей кетсек, буга чейин 18 майга караган түнү Бишкекте чет элдиктер менен жергиликтүүлөрдүн арасында башаламандык орун алган. Аталган факт массалык башаламандыктар катары катталып, кылмыш иши козголгон. Анда 14 жабырлануучу аныкталып, 5 киши кылмышка шек саналып кармалган. Андан кийин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кайрылуу жасап, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өлкөдө мыйзамсыз миграцияга каршы күрөш күчөтүлгөндүгүн билдирген. Президентибиз өз совещание өткүзүп, ушул тапшырмалар алдыбызга койгон, мамлекетибиз ичиндеги мыйзамсыз жүргөн ар бир ошол башка мамлекеттен келген мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Ошонун негизинде апрель-май айларында өтө активдүү жумуштар жүргүзүлүп жатат, жүргүзүлдү жана азыр дагы жүргүзүлүп жатат.
күнүнө жок дегенде 20-30-дан 50-дөн ошол мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биз таап чыгып, жана аларды мамлекеттен чыгаруу аракеттерин көрүп атабыз. Ал арада баш аламандыкка байланыштуу Бишкектеги Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Абитов баш болгон 10 кызматкер кызматынан алынды. Дагы 10 кызматкерге тартиптик чара көрүлгөнүн Ички иштер министрлигинен билдиришкен. Эске сала кетсек, Жеңишбек Абитов буга чейин Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчылыгынан алынган. Ага Кочкор атадагы ата бааланын кармалышы себеп болгон. Акылай Карабаева, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион.